Улуттук илимдер академиясынын чоң конференц залында жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышындагы форум болуп өттү. Форум Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү кызматы тарабынан уюштурулууда. Негизинен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жаш муун жаркын келечек аттуу ушундай бир форум демилген. Ушул форум республикабыздын бүт аймактарында өткөн. Бул форумга жаш муундар чакырылган, абдан мындай жакшы эффекттерин берет. Андыктен жаш муундар ушундай форумдарда түшүнүп калышат, көрүп калышат. Башка бир жаш муундар наркотикке аралашкан примерлер болот, аларды көрөт, өздөрү мындай ой жүгүртүп, бул жаман жол экен деп, буга барбаш керек экен деп өздөрү ушундай чечим чыгарышат. Бул күн жаштардын тандоосу, эркин жашоо жана баңгизатсыз келечек үчүн маанилүү кадам. Форумга Бишкектеги бардык окуу жайлардын 500дөн ашуун студенти, белгилүү спортчулар, ырчылар жана жогорку кеңештин депутаттары катышты. 10го жакын мыйзам кабыл алдык. Мыйзамдардын эң акыркы мыйзам бул эгер сиз жанагы башты айландыра турган дарылар бар, бул күндө эле колдонгон дарылар, көзгө, мурунга тамчылаткан. Бирок аны көп тамчылатып койсоң, ал кадимкидей баңгизаттай эле башты айланып жиберет. Ошолорду саттырбаш үчүн чоң көзөмөл кылуучу бир анан жоопкерчиликтөрдү көбөйтүү мыйзамын кабыл алдык. Жаңы эле Марсель Дөталиев мырза менен сүйлөштүм, ошо наркотикке каршы күрөшүү бөлүм башчысы менен. Ал айтат, бул мыйзам жардам бере баштады. Кадимкидей ошондой жаман дарылар, жаман заттар сатылбай калды, кереги жок кишилерге деп буйруса, бул уже жылыш бар экен да. Ар бир сөз, ар бир чакырык жашоону, ден соолукту жана келечекти коргоого багытталган. Иш-чара Кыргыз Республикасында укук бузуулардын алдын алуу боюнча 2022-2028 жылдарга карата концепциясынын жана улуттук иш планды ишке ашыруу алкагында өткөрүлүүдө. Сен жакшы болсоң, сенин досуң да жакшы болот. Азамат Бакиров, Гүлчөрө Казымкулов, Асель Сөркул кызы, Азия ТВ, Бишкек.